Бардык адамдардын укуктары бирдей, өзгөчө мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга коомубузда көмөк көрсөтүш ар бирибиздин милдетибиз. Мына ушундай ишти Өмүрбек Темирбек фондусу аткарып келет. Кайрымдуулук фондду мен 2021-жылы август айларында ачкам. Жакшы аруу тилек мактаптары менен ушундай каз камсыз болгон үй бүлөлөр, майыптар, особый төрөлгөн балдар үчүн иш-чараларды өткүзөйүн, колуман келген жардамды берейин деген жакшы аруу максаттар менен ар дайым ушундай жалгызбай апаларды, особый төрөлгөн индивид балдарды, жетим балдарды колдоп келем, иш-чара өткөзүп, анан быйыл ушундай өзүм баягы Жети областынын деңгээлинде жетинин бири Кыдыр дегендей бат алгым келди. Ушундай особый бир адамга көз каранды болгон Дауна ДСП балдарды ата-энелери менен чакырып, ушул жерден баягы жамгыр менен жерге көрөт, бата менен элге көрөт дегендей ушулардын батасын алгым келип, адыр болсом да атактуу ырчыларды чакырып, буларга күлкү, жарык маанай тартуулап, өзүмөн колуман келишинче подаркаларымды берип, ушуларды сүйүнтүп, ушуларды мындай жызуу жылмаюу жүзүн көргүм келди. Акс районунда областтык деңгээлдерде ушундай кайрымдуулук фонддорду уюштуруп жүрөм. Анан карапайым элдин өзүнүн укугун коргой албаган инсандардын укугун коргоп, көп тармактан колдоо көрсөтүп келем, юридический жактардан дагы. Анан көбүнчө мен ушу бала кезимден баштап эле ушу майыптар менен иш алып барып калдым да, мындай колумда жок инсандар менен иш алып барып, өзүнүн укугун коргой албай аткан инсандардын укугун коргоп, анан ошол аркылуу мен ушу карапайым элим колдоп, ар дайым ушу депутатка талапкер болуп келип атам, колуман келген ишимди аткарып берип атам десем болот. Анан дагы айта кетүүчү нерсем, ушу карапайым элибиз аман болсун, эл ичинде биз аман болойлу, Кыргызстанда токчулук, молчулук болсун. Ушу элибиздин аразында ушундай майыптарды колдогон, особый балдарды, анан мүмкүнчүлүгү чектелген инсандарды, жетим балдарды колдогон адамдар көп болсун. Мындан ары ушул менин Өмүрбек Темирбек кайрымдуулук фондум иш алып барып келип атам. Эми азыркы Жети областынын деңгээлинде алып барып атам. Мен мындан ары дагы мындай карапайым элиме кайрылып кетет элем. Ушундай иш-чараларды көбүрөөк өткүзүп, бул тиричүлүк 5 күндүк өмүрдө, бул жашоодо бири-бирибизди колдоп, сыйлашып, ушундай жетимдер менен индивидтердин башына сыйласа сооп болот дейт. Ушундай иш-чараларды көбүрөөк өткөзүп, ушулардын батасын алып. Окшалар! Айрылсат менен. Бишкек шаарында алгачкы жолу Өмүрбек Темирбек фондусу Ленин районунда каз камсыз болгон мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга жана алардын ата-энелери үчүн атайын кайрымдуулук иш-чара өткөрүп, алар үчүн дасторкон жайып, ырчылар көңүл көтөрүштү. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жардам берүү бул өтө чоң нерсе. Ошону ойлоп, мынакей өзүнүн дагы иниси, баласы ошондой мүмкүнчүлүгү чектелген группага кирип, көп жылдан бери жабыркап, үй бүлөсү менен ошолорду багып кыйналып жүргөн. Туура түшүнөт бардыгына, ошон үчүн ушуну уюштурган болуш керек, менин оюмча. Бул ар бир эле адам, инсан ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жардам беришке милдеттүү, акысы бар. Мен да аябай көп жыл ошол райондо 35 жыл аялдар кеңеши болуп иштеп, анан кийин өзүм жашаган айыл өкмөтүндө коомдук иштердин бардыгын аткарып, проекти менен 22 жыл иштедим. Андан сырткары өзүмдүн кезимден башка анан мындай балдарга өтө чоң жардам берип келгем. Наристелерибиздин ден соолугу чың болсун, эч ким оорубасын. Ушундай фондду түзгөн эжекелерим, аксылык жердештерим аман болуңуздар. Кыргызстанда жалпы 217 000 мүмкүнчүлүгү муктаж адамдар катталса, алардын 19 000 балдар болуп саналат. Мамлекет аларга атайын камкорлуктарды түзүп, жөлөк пулдар чектелип берилсе дагы, бүгүнкү иш-чара балдар үчүн дагы дем берет дейт министрдин орун басары. Негизинен Кыргызстанда бүгүнкү күндө 217 000 майыптуулугу бар жаран бар, анын ичинен 39 000 балдар болуп эсептелет. Жылдан жылга бул сан өсүүдө да. Анан бирок мамлекет тарабынан жөн турбай алдын ала бара эрте аныктоо ушул сыяктуу программалар киргизип, андан тышкары эми майыптуу бала төрөлүп калса, мамлекет тарабынан жөлөк пулдар чектелет. Баягы багууга муктаж болсо күнүмдүк персоналдык ассистент чектеп берип, аларга айлык төлөп берет. Бүгүнкү күндө ушу балдарга баягы мамлекет тарабынан эле бир кандайдыр бир жардамды күтүп отурбастан, биздин айрым
баягы демилгелүү, кайраттуу, кайрымдуу жарандарыбыз өздөрү баягы кайрымдуулук фонддорунун эсебинен болобу, өзүнүн эсебинен болобу баймалай ушул сыяктуу иш-чараларды уюштуруп турат. Мына бүгүн да биз Бишкек шаарына Ленин районундагы майыптуулугу бар балдарды чакырган бир энелер күнүнө, балдар күнүнө арналган бир баягы сый чайына чакырып, бүгүн ошол жерде катышып отурабыз. Бул жерде биздин Аксы районунан атайын келип, жергиликтүү айылдык кеңештин депутаты экен Айым эжекебиз Базарчиева Гүлмира Каламбаевнага да ыраазычылык билдиребиз. Анткени баягы өзүмдүн эле менин жеримде эле чечишим керек эмес, жалпы ушул Кыргызстандын ичинде ушул сыяктуу чайларды уюштуруп жаткан экен. Анан эмне деп айтмакчыбыз? Мындай айымдар баягы жигердүү биздин жарандарыбыз көп болсо, негизинен баягы оор турмуштук кырдаалга кабылган ушул сыяктуу үй бүлөлөргө буларга мээрим жардам эле эмес, мээрим да керек, көңүл да буруу керек. Анткени балдары менен өзүнүн баягы маселеси менен үйдө отуруп эле күнүмдүк жумушу жашоо өтө берет экен. Бирок аларга ушундай жакшы маанай тартуулап, ыр бий болобу, булардын көңүлүн ачуу, булардын баягы андан арыда көңүлдүү жашоосуна да бир кандай бир деңгээлде түрткү берет. Өмүрбек Темирбек кайрымдуулук фонду буга чейин Жалал Абад областында Аксы Ала Бука өрөөндөрүндө кайрымдуулук иш-чараларды өткөрүп келишсе, борборубуз Бишкекте алгач ирет өткөрүп жатат. Буга балдардын ата-энелери да ыраазы. Аты жөнүңүздү айтып коесузбу? Менин атым Эралиева Сагынбүй Жумашалиевна. Ушул Бишкек шаарынын тургуну болом. Кызым биринчи топтогу мүмкүнчүлүгү чектелген кыз. Жаркынбаева Элиза Зарылбековна. Азыр 22 жашта. Биз 22-чи мектепти школду чогуу бүткөнбүз Гүлмира айым менен. Ушундай ар бир эне ушундуп өзүнүн балдары ушундай болсо дагы ушундай фонд уюштуруп, ушунча апанын башын кошуп балдарга, апаларга тамак берип атканына аябай чоң ыраазымын. Өмүрбек Темирбек ушу фонду мындан ары дагы бийиктей берсин. Гүлмира айымга ден соолук, калайм иштерине ийгилик, калайм балдары ден соолукта болсун. Ошондой эле өзү дагы ошондой мүмкүнчүлүгү чектелген инисин багып, дагы бизге окшогон эле биздей эле апа. Мен ыраазымын. Биз мамлекет тарабынан да ушунчалык пособияларды алып турабыз. Ага да чоң рахмат, ыраазымын. Ушундай фонддорго чакырып турушат, ага барып турабыз. Бардыгына шыкса ийгилик каалайм. Катышуучулары, ата-энелер, алтындай балдар, силердин ушунча фонддун арачылып, менин Гүлмира сиңдимдин бүгүнкү тушоо кези немеси кечеси болуп атат. Ушул неме фонддун байсалды. Бүгүнкү иш-чарага мүмкүнчүлүгү чектелген балдар, алардын ата-энелери, кайрымдуулук фондунун өкүлдөрү жана өнөр адамдары катышып, келген балдарга өнөрлөрүн тартуулашып, ата-энелер үчүн атайын белектерди беришип, энелерди майрамы менен куттукташты. Jamila,